Demek İslam talimlerini alganda özün içinde malumat uğup alıp ошол маалымат деле ушундайды айтып бербеш керек дагы, ошонун түбү кая карата калат. Анын максат мурат эмне? Ошону так билиш керек, урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн карап көргүлө. Намазга азан айтылып калса шалпактап чуркап келебиз бардыгыбыз. Пайгамбар алейхиссалам намазга чуркабагыла дейт. Намазга токтоолук менен, олуттуулук менен басып келгиле дейт. Эмне деген мааниси бар? Намаз болсо, азанчы кыйкырбаса, хайя аля сола, хайя аля фалах. Хайя аля сола деген намазга шашыл дегени. Хайя аля фалах дегени тозоктон кутулуп калганга шашыл дегени. Анан пайгамбарың кайра айтат, шашпай басып кел деп айтат да. Шаш деген сөз эртерээк убактыңды бошотуп, анан ошого даярданып мурдараак убакыт бөл деген сөз. Шашпай кел деген сөз намаз окуп атканда чуркап келсең, алакта өпкүң көп турган болсо, кантип Кудайдан коркуп намаз окуйсуң сен? Сүйлөп аткан сөзүң оюңда калбай калат. Ошого шашпай кел деген намазды алактабай кел. Өзүң оюң токтоп кел деген сөз. Элестетип көр, чуркап кел отура калсаң, отура албайсың 15 мүнөткө чейин. Алактап турасың да. Алактабай келиш керек. Намазда хушу, хузу менен окуш керек деген маани келип чыгат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн ороз айындагы сабырдуулук деген сөздү туура маанисин туура түшүнгөнгө аракет кылыш керек.